Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Жумгал районунун Миңгуш айыл аймагындагы уран калдыктарын сактоочу жайларга барды. Белгилей кетсек, Миңгуш айыл аймагында жалпысынан Талды булак, Туюк суу, Как жана Дальнее сыяктуу уран калдыктары сакталган 4 жай бар. Учурда Как уран калдыктары сакталган жайы жеринде рекультивацияланууда. Жүргүзүлүп жаткан иштер үстүбүздөгү жылы бүткөрүлөт. Талды булак уран калдыктары сакталган жайы Дальнее уран калдыктары сакталган жайга көчүрүлүүдө. Ташуу иштери 2023 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ал эми Туюк суу уран калдыктары сакталган жайын Дальнее уран калдыктары сакталган жайга айыл аралаган жол аркылуу ташуу керек болгондуктан жергиликтүү эл каршылыгын билдирген. Жергиликтүү жашоочулардын маселесин угуу үчүн Минкап төрагасы Акылбек Жапаров алар менен жолукту. Анда жергиликтүү тургундар эгерде Туюк суу уран калдыктары сактоочу жай ачылып, башка жайга көчүрүлө турган болсо, ал ден соолукка зыян келтирерин айтышты. Карапайым элдин, мамлекеттик органдардан, жергиликтүү бийликтин жана тиешелүү адистердин пикирин уккан Акылбек Жапаров бардык аткарыла турган иштер мыйзам чегинде болоорун жана элдин кызыкчылыгы үчүн чечилиши керектигин билдирди. Жыйында Минкап төрагасы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө Туюк суу уран калдыктары сактоочу жайын көчүрүү маселесин мындагы жашоочулар арасында референдум сыяктуу жол аркылуу чечүүнү жана анын жыйынтыгы менен Министрлер кабинети бир чечимге келерин билдирди. Белгилей кетсек, Миңгуш айыл аймагындагы уран калдыктары сакталган жайларды рекультивациялоо ЭАЭП алкагында Россия Федерациясынын Росатом атомдук энергия боюнча мамлекеттик корпорациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда мамлекеттер аралык максаттуу программа бекитилген. Иран Ислам Республикасы Шанхай кызматташтык уюмга толук кандуу мүчө мамлекет макамын алды. Мындай декларация Нью-Дели саммитинде кабыл алынды. Белгилей кетсек, Умурун Индиянын төрагалык алдында Шикунун саммити өтүп, анын ичине Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин Кыргызстан, Индия, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле Иран Ислам Республикасынын, Беларустун, Монголиянын башчылары катышты. Мындан тышкары иш-чарага 6 эл аралык жана регионалдык уюмдардын жетекчилери катышты. Бириккен Улуттар уюму, Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясы, КМШ, Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму, Евразия экономикалык биримдиги жана Азиядагы өзара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмелер. Эскерте кетсек, Шанхай кызматташтык уюмунун 22 саммити 2022 жылдын сентябрь айында Өзбекстан Республикасынын Самарканд шаарында көзмө-көз форматында өткөн. Бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луис Чемберленди кабыл алды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш бөлүмүнөн билдиришти. Жолугушууда Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында аткарылып жаткан иштер талкууланып, мерчемделген долбоорлор тууралуу сөз болду. Төрага Нурланбек Шакиев Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандын туруктуу өнөктөшү экенин белгилеп, эгемендүүлүк алган жылдардан бери жигердүү кызматташып келебиз. Айрыкча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда көрсөтүлгөн колдоолор чоң мааниге ээ деди. Муну менен катар COVID-19 пандемиясынын учурунда берилген жардамдар үчүн ыраазычылык билдирген төрага кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү артыкчылыктуу багыттарга токтолду. Азыркы тапта Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу жаатында көп иштер жасалууда. Андыктан аталган программанын алкагында да Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен кызматташууга кызыктарбыз. Ошондой эле айлана чөйрөнү коргоо, экологиялык таза технологияларды жайылтуу жана жашыл экономиканын үлүшүн жогорулатуу жаатында да биргелешкен долбоорлорду жана программаларды ишке ашырууну көздөйбүз, деди Нурланбек Шакиев. Мындан тышкары 2022 жылдын 14 декабрында Нью-Йорк шаарында өткөн Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясында тоол аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы жарыяланганын айткан төрага, Кыргыз тарап бул 5 жылдык пландын алкагында тиешелүү жол картасынын долбоорун иштеп чыкты. Андыктан аны ишке ашыруу боюнча да тыгыз иш алып баруу башкы максатыбыз, деп кошумчалады. Сөзүнүн аягында Нурланбек Шакиев Луис Чемберлендин ишине жогору баасын берип, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү катары жигердүү иштегенин белгилөө менен Жогорку кеңештин ардак грамотасын тапшырды. Ал эми Луис Чемберлен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан аткарылган иштерге кеңири токтолуп, туруктуу өкүл катары иштеген мезгил аралыгында көрсөтүлгөн колдоо үчүн ыраазычылык билдирди. Биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда Жогорку кеңештин ролу чоң. Андыктан калыптанган кызматташтыкты өнүктүрүп, бардык багыттагы байланыштарды кеңейтүүнү улантабыз. Айрыкча туруктуу өнүктүрүү максаттарынын алкагында тыгыз иш алып баруубуз кажет, деген Луис Чемберлен экология, жашыл экономика, санариптештирүү жаатындагы долбоорлор тууралуу сөз кылды.
Жыл башынан бери Жогорку Кеңештин чыгымдарын каржылоого бюджеттен 571 миллион 752,1 миң сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Финансы министрлигинин 1-январдан 30-июнга чейинки республикалык бюджеттин кассалык аткарылышы боюнча отчетунда айтылат. Каражаттын негизги бөлүгүн Жогорку Кеңештин депутаттарынын, алардын жардамчыларынын жана башка адистердин эмгек акысы түзөт. Бул сумма 398 миллион 526 миң сомду же бөлүнгөн акчанын 69,7%-ын түзөт. Унаа жана башка жабдуулар үчүн 21 миллион 339 миң сомдон ашуун, ошондой эле кызматтык сапарлар үчүн 15 миллион 540 миң сом каралган. Кыргызстан менен Азербайжан белгилүү блогер жана туристтик агенттиктер үчүн эки тараптуу турларды уюштурушат. Алар эки өлкөнүн туристтик потенциалы менен жакындан таанышып, тараптардын кайталангыс кооз жерлери жана маданиятына күбө болушат. Бул тууралуу Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси Кайрат Осмоналиев жана аталган өлкөнүн мамлекеттик туризм агенттигинин төрагасы Фуат Нагиевдин жолугушуусунда айтылды. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин басма сөз кызматынан билдиришкенде, жолугушууда тараптар Кыргызстан менен Азербайжан ортосундагы туризмдин учурдагы абалына жана потенциалына баа беришти. Элчи Осмоналиев агенттиктин төрагасына Кыргызстандын элчилигинин көмөгү менен үстүбүздөгү жылдын 22-июлунан тартып Баку менен Бишкектин ортосунда кезектеги чартердик рейс ачылганы тууралуу маалымат берди. Бул катта эки өлкөгө туристтер агымын көбөйтүүгө жардам бериши керек. Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 34-сезонун жапты. Келген көрүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург Жаныш Кулманбетовдун «Талант жана тагдыр» спектакли коюлду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 1989-жылы Бишкекте ачылган. Туңгуч директору Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Токолдошов болгон. Театр алгачкы жолу драматург Сыдыковдун «Эртөштүк» драмасы менен ачылган. 2005-жылы 25-декабрда СССРдин эл артисти Бакен Кыдыкееванын ысымы берилген. Театрда 34 жыл ичинде 80ден ашык мыкты спектакльдер коюлду. Ал эми «Талант жана тагдыр» спектакли 18 жылдан бери коюлуп келет. Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 6 ай ичинде 4 спектакли менен Лондон, Түркия, Екатеринбург жана Ташкент шаарында эл аралык театралдык фестивалдарга катышып, мыкты ийгиликтерди жаратты. 50 жылдан ашуун тарыхы бар Султан Ибраимов атындагы драма театрынын айлана тегерегин оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат. Имаратты толук оңдоп түзөө иштери буга чейин жүргүзүлгөн эмес. Инфраструктурасын жакшыртуу максатында иш жүрүп, учурда 80%дан ашуун жумуш бүткөрүлдү. Чынында көп жылдан бери айлана чөйрөсү деги эле театрдын ичи мындай кандай десем, оңдоп түзүүгө муктаж болуп келген. Бүгүнкү күндө тагыра быйылкы жылы ушул оңдоп түзөө иштери каралганына жалпы жамаат, театр кызматкерлери аябай кубанычта. Жеке эле биз эмес, театрга келип спектакль көрүүчү көрөрмандар дагы аябай кызыктар болуп, демек оңдосо болот экен да деген мындай көз караштар менен өтүп атышат. Курулуш иштерин Арис уюму менен Ош шаардык мэриясы эки тараптуу жүргүзүп жатат. Шаардык бийлик курулушка керектүү документтер менен камсыздаган. Анын сапатын көзөмөлдөө жагы дагы эки тараптуу жүргүзүлөт. Курулуш иштери май айында башталган болсо, эгемендүүлүк күнүнө карата бүткөрүү пландалууда. Мында негизги жумуш катары мекеменин айланасында ооргумалар, отургучтар орнотулуп, көрктөндүрүлөт. 41 миллион, почти 42 миллионго жакын акча каражаты жумшалып, Дүйнөлүк банктан өзүнүн тендер аркылуу жеңүүчү деп аныкталган фирманын аркылуу ошол 41 миллиондон ашык акча каражатка курулуп бүтөт. Сиздер айткандай, мэрия тарабынан биз капиталдык курулуш башкармалыгынан атайын техникалык көзөмөлдөөчү адиске бергенбиз. Бул мэрия тарабынан көзөмөлдөйт. Ал эми экинчи тарабы бул Арис тарабынан көзөмөлдөйт. Аристин өзүнүн дагы техникалык көзөмөлдөөчү бар. Андан сырткары анын үстүндөн Аристин архитектур инженери дагы көзөмөлдөйт. Имараттын сырты оңдолууда, бирок анын ичиндеги айрым бөлмөлөрдүн абалы жакшы эмес. 50 жылдан бери сахна костюмдары сакталган бөлмө такыр жараксыз абалга келген. Мында суу өткөрүүчү түтүктөрдүн 80% да жарактан чыккан. Бул жер жанагы атайын өрт коопсуздугу боюнча кампабыз. Бул жана суу кампасы. Эгерде кайсы бир театрдын бөлүгүндө өрт чыга турган болсо, бул жактан напор менен суу ошол жака тебет. Бул баягы эски жанагы дубалдын потолоктон
шыптан суу агызуучу турбалар. Театрдын ичин да оңдоо боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жабаровдун атайын протоколдук тапшырмасы бар. Эске салсак, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрына республикалык бюджеттен 16 миллион сом акча бөлүнгөн. Каражат 30 иш бөлмөнү оңдоого жумшалат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.